эмгана тектерсен айтат. Пайгамбарыбыз айтат. Я Аллах, кутурта турган байлыктан сакта. Байлык керек мага. Мага да сизге да баарыбызга байлык керек. Кийишибиз керек, ичишибиз керек, жүрүшүбүз керек, үй салышыбыз керек, машина айдашыбыз керек, ат минип чабышыбыз керек, сапарлашыбыз керек, адамдарга дасторкон жайышыбыз керек, байлык керек. Алладан байлыкты сурайлы. Кандай байлык? Аллага баш ийгенге жардам бере турган байлык. Ахиретти кура турган байлык. Кутурта турган байлыктан сакта деп сурайлы. Что байлык келип мени кутуртпасын да. Бир. Экинчиси, башка далай боло турган баладан сакта. Жөн эле я Алла бала бер дей бербей, я Алла имандуу бала бер деп сурайлы. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba. Пайгамбарлар дуа кылган. Я Алла имандуу урпак бер деп. Биз имандуу уул сурайлы, имандуу кыз сурайлы, ата-энесине күйүмдүү боло турган уул, ата-энесине күйүмдүү боло турган кыз сурайлы. Көрүп атабыз жашоодо эмне болуп атат? Эшикте чыгып, эшикте көчөдө бирөө атасын бир чапса, бул деле жаман экен. Бирок баласы чапкан жаман экен. Аялы бири-бири менен чачташып кетсе, аймап алса, бул дагы жаман. Бирок өзүнүн баласы, өзүнүн кызы апасынын чачына тартып чапканда бул жаман экен да. Туга тирүүлөй өлүк деп ушуну айтат да. Өзүңдүн балаңдан сен ушундай жамандык көргөнүңдө Кудай сактасын ушуну. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты, башка дале боло турган баладан сакта. Үчүнчүсү. Карылыктан мурда кары төгүрө турган аялдан сакта. Карылыктан мурда кары төгүрө турган аялдан сакта. Төртүнчүсү, достон сакта. Эки көзү мени карап турат, жүрөгү аңдып турат. Жакшылыгымды жашырат, жамандыгымды жайылтат. Я Алла, ушундай кой достон сакта. Мына кетип. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала Кур'анда айтып койду: "Ал-ахилла yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin." Достор бардыгы душмандар. Бул Алланын чечими, менин сөзүм эмес. Кыямат күнү бардык достор бири-бирине душман болот экен. Бир гана таквалар гана чыныгы дос болот экен. Бийлик достор, байлык достор, чырай достор, напсыпарас достор, арам достор. Булардын баары бири-бирине душман болот. Бир гана таква достор бири-бирине жардам берген күйүмдү кыямат күнүндө чыныгы достор болот. Алла Таала баарыбызды таква достордон кылсын. Бири-бирибизге дүйнөдөн эмес, ахиретте дагы керегибиз тие турган. Ахиретте да бири-бирибизге жардам бере турган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан жок. Бир адам өлдү. Ошол боло субханалла, кандай адам эле, жакшы адам эле, Алла дагы ушул айткандан жакшы кылып коеюн деп берет экен да, караң. Жаман адам болсо дечи. Бир адам өлдү, кандай адам десе, вообще конченый адам, жакшы адам жаман кылып берет экен муну. Ошон үчүн мусулмандар аркасынан жакшы деген сөз жакшы экен. Жаман деген сөз жаман экен туган. Алланын алдында дагы жакшы, Алланын алдында дагы жаман деген атка коюлуп барат экен. Ошон үчүн иншалла коомчулук менен бирге болойлу. Биздин пайдабыз тийсин. Дайыма бири-бирибизге эртең менен таң атканда мен пайда жеткирейин деген ойдо таң аттырайын. Саарлап турдумбу? Бол, ушул ойлошум керек. Мен бүгүн менин жаным, менин малым мусулмандардын пайдасы үчүн дейм.